Кыргызстанда 10 миңден ашуун өкмөттүк эмес уюмдар иш алып барат. Алардын ичинен 100гө чукулу мамлекеттин жана өкмөттүн саясатына аралашууга аракеттенип, ар кандай талаптарды коюп келишет. Сырттан каржыланган уюмдар коомдук саясий кырдаалга таасир этип, бул коопсуздукка коркунуч алып келиши ыктымал деген пикирлер бар. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Баржужа Кыргызстандын журналисттери менен жолукканда да ушундай ойдо экенин билдирип, мындай уюмдарга ЖККУ көз салып турууга укуктуу деди. Биз айрым бир өлкөлөрдө четтен каржыланган уюмдар кайсы бир саясий маселелерди чечүүдө колдонулганын, ошол эле учурда бул өлкөнүн бүтүндүгүнө жана эгемендигине шек келтиргенин көп эле көргөнбүз. Бул эмнеге алып келерин Украинадагы окуялар көрсөтпөдүбү? Бейөкмөт уюмдар өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир этет. Биз чукул кырдаалдар, коопсуздук боюнча иштеген органдар менен коопсуздукту камсыз кылуу максатында кызматташып жатабыз. Россияда бейөкмөт уюмдар соңку 3 жылдан бери чет өлкөлүк агент катары таанылат. Биздин депутаттар да ушул сыяктуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомчулуктун талкуусуна койгон эле. Өкмөттүн саясатына, мамлекет башчысынын саясатына таасир бере турган уюмдар кайерден акча алып атат, эмнеге жумшап ататканын билген менимче коом үчүн жаман эмес да. Мамлекеттин жетекчилигине ультиматум формасында кайрылуу жасагандан кийин ойлонуп калдым да, эгерде ушундай бир топ адам мамлекеттин саясатына таасир бергенге ультимативдик жол менен баратса, алар чет өлкөдөн акча алып атса, бул мамлекеттин келечеги үчүн кооптуу. Бул мыйзамга юстиция министрлиги каршы болгон. Алардын пикиринде бул мыйзамсыз, анын үстүнө ашыкча чыгымды пайда кылат деген жүйө келтирилген. Мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү да бул мыйзам долбооруна каршы болуп келишет. Алар депутаттардын демилгесин популисттик кадам катары баалоодо. Себеби алардын пикиринде бул өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет. Кыздарыбыз мына талаада калып атат, балдары ыйлап чыркырап детдомдордо калып атат. Ошонун баарын ошо мамлекеттик эмес уюмдар болуп иштетип атабыз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн жоопкерчилик кайда? Жана элдин акчасын алып алып, эмне үчүн ушундай мыйзамдарды чыгарып атат? Ар намыс партиясы жана Бордюжаны Конституциянын алкагында жана эгемендүүлүк статусу алкагында Мырза Атамбаев жана Жээнбеков нота жибериш керек. Бирок коомчулукта катуу сынга алынганы менен мыйзам долбоору бүгүн парламенттеги мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитетинде колдоо тапты. Биз эми мамлекеттик акча болбогондон кийин, бюджеттен келген акча болбогондон кийин анын кандай сарпталышын биз түздөн түз көрсөтмө берүүгө мамлекеттик органдар азыр укуктары жок. Алар канчалык деңгээлде ошону туура же туура эмес, максаттуу, туура деген эмес, максаттуу түрдө колдонуп аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Мен ойлойм, тийиштүү органдар, компетенттүү органдар болот. Учурда өкмөттүк эмес уюмдар мыйзам долбооруна каршы туруу үчүн консультация жүргүзүп жатышат. Алар азырынча бул документке мамлекет башчысы вето коет деп үмүттөнүүдө. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, анда ага каршы чечкиндүү кадамдарга бараарын эскертишет. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.